Кыргыздар жаңы өнüm чыгарышты. Ал эшектин сүтү. Аны пайдалуу эле эмес, дарылык касиеттери бар деп да табышты. Натыйжада арам тамактын катарына кирген суусундук популярдуу болуп чыга келди. Эшектин сүтүн кургагучук, рак менен ооругандар иче баштады. Амал көй адамдар бул жаныбардын сүтүнөн бизнес жасап кирди. Биз да бул укмуш суусундуктан ооз тийдик. Яшка үй бүлөнүн кадырлуу мүчөсү. Мурда жумушчу күч катары кызмат кылган ургач эшек эми касиеттүү дары өндүрүүчү болуп калды. Лечение ичем, дарыларды иче бергенден көрө сатып болот экен деп. Жакшы. Рахат 2 жылдан бери сарык оорусунан дарыланып келген. Тамчылаткыч менен дары-дармек ичип калгам. Бирок оң натыйжа ала алган эмесмин дейт аял. Биринчи ичип жүргөндө эле эме ичкендей кылып бир колума алма, бир колума эме даярданып жанатып эме ичкендей болуп, ичип артынан жеп, секирип ошентип элем да. Жаман бекен даамы? Жок, баягы жаңы ичкендейм бар өзүң айткандай. Ушу саап берген да, ушу жолдошум саап берген. Мен сааганды деле билбейм. Бул анын жолдошу Жапаркул. Үйдөгү бейтапкананын башкы дарыгери деп койсок болот. Анын көзөмөлүнүн астында баары күн тартиби менен өтөт. Өзү эшекти саап, жубайынын диета кармаганын текшерет. Мен жылкы сааганды көрчү элем да. Аны ошо жыл ошондой кылып эле. Эми Жапаркул саанчы жеңелерден ашса ашып кем калбай калды. Алгач кесиби боюнча ветеринар аялынын оюн бөлүшкөн эмес. Бээнин сүтүнүн дарылык касиетин уккан. Ал эми эшектин сүтүнүн касиети жөнүндө уккусу да келген эмес. Ой, билбейм, жашынбай эле мен айтып эле мына ичип аттым деп эле ичтим. Анын ден соолугуна 5 эпте деле ичкиле деп бир эме уротерапия чыгып кетти эле, ошо караганда эми бул сүт да. Дарылоо курсу 40 күнгө созулду. Аял киши сүттү эртең менен кечинде ичип турду. Бул мына печень длина нормальная, все однородность повышенная. Ну так нормальный да эмеси, жакшы. Анализ тапшырганы барсам, Ошко же Жалал-Абадка бардым, каяка бардым, Бишкекке бардым, анализиң жакшы болуп калыптыр деп. Өзүмө да сразу билинди да мындай жеңил деп. Рахат сакайып кеткенден кийин үй бүлө дагы бир наристе күтүү жөнүндө ойлонуп калды. Азыр кичинекей канжар 3 айга толду. Анализдер тастыктагандай эне баланын ден соолугу сак саламат. Эми аларды көргөн кошуналар да аз-аздан эшектин сүтүн ичүүгө көнө баштады. 64-ндө эле өлүп калды да. Ошол эшектин сүтүн дарылыгын билгенде өлбөй кала турган экен да. Жалаң ошону ооруна деген кийин сүрүштүрүп сураштырсам. Улена бас не ооруле? Көрүү мындай туберкулезге айланып кеткен экен да. Пускай хоть с Америки приезжает, там это будет, наверное, золотой ослик. Эшектин сүтүн биринчилерден болуп Кудайкул бизнеске айлантууну чечти. Анын сарайында азырынча ургач эшек коделеги менен турат. Бирок келечекте чоң ферма курууну мерчемдейт. В скором будущем, наверное, жирненьких, если отрастим. Коделегин семиртип алсам согунга кетет. Бул жерге кооз боз үй тургузам. Баарын ойдогудай уюштурам. Организуете? Да, организуем так. Чоң эшек багуучу ферма кыялдагы нерсе. Ал эми башында эки эшекти багып кетсе гана. Анткени эшек абдан кежир жандык. Асел. Чука бар, Асел чакырып кел. Мына берсин. Неме так. Жакан отурсам боло бересиң? Кармай аласыңбы? Жардам берүүгө ишарат кылып, ошол эле жерден өкүнүп калдым. Менден малчы чыкпайт өңдү. Бирок менин деле эмгегимди байкашып, дары суусундукту ооз тийүүгө чакырышты. Канча чыгат? 1,5-2 чыны чыгат. 2 пиалки за раз. Все это самое набрали. Ну, на вкус. Даамы жыты бээнин сүтүнөн айырмаланбайт. Ооз тийип көрүңүз. Нате, попробуйте. Давай. Мейли ооз тийейин. Кандай экен? Нормально. Жакшы эле, бирок даамы жокко? Ну, желательно. Анда кум шекер кошуп ичиңиз. Если как это получится. А можно, да, добавлять? Можно. Эшек тапкы. Ден соолукту тилесең арам тамак жок демекчи, баары эле сак саламатта болууну каалайт. Эми көчөдөн өткөн эшекти эле саап калмай болушту. Коделегим койтур. Анда бир 2 сааттан кийин саазы болупту. 2 сааттан кийин? 4 сааттан кийин. 2 сааттан кийин аксакал кайра саап көрдү. Бул 1 жаштын султуу сен өткөзүнө. Жашында. 1 жыл жетелди. Доңустун айын бердим, капшылактын айын бердим, арбакасын болбоду. Көкөмаран бердим, ага болбоду. Эшек таап сааттын
оңын бергенен қақырғам, қырылдағам жоқ болды, жөтелем жоқ болды. Аты арам дейсіңер. Ешектің үш адал сүт арам дейсіңер. Олда ішпей қалғанына. Төгіп кетті. Төгіп түшіріп қойдық. Жергиликтүү тургундар үчүн эшектин сүтү баардык дартка даба болуп калды. Бири сарык, экинчиси кургак учук, кээси аккан оорусунда дарыласа болот деп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай өзүн өзү дарылоого каршы эмес. Бирок сүттүн касиетин ашкере көтөрмөлөө туура эмес дешет. Вылечить, допустим, раковые заболевания не Аккан, рак ооруларын эч кандай бээнин эшектин сүтү менен дарылоо болбойт. Ал эми оорун алдын алуучу азык катары колдонсо болот. Ал онкологиялык оорулардын алдын алууда, клеткалардын картаюусун басаңдатууда жардамы тиет. Профессор 3 жылдан бери эшек феноменин изилдеп көрүп, эч кандай сыйкыр жоктугун белгилейт. Эшектин сүтү түзүмү боюнча аял кишинин же эненин сүтүнө жакын. Демек эмчек эмизүү кандай пайдалуу болсо, эшектин сүтү да ошончолук пайдалуу болот дейт. Ал эми аркы айылында эшектин сүтү жөнүндөгү легенда ооздон оозго өтүп, жаңы дарылангыс оорулар дарыланат экен деген имиштер менен тароодо. Жакында эшектин эти да дартка даба деп калышты. Көрсө ушундай да арам тамак болот экен.